Кыргыздарда айта берет, айткандан кайта берет деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Мына ушул накыл кеп биздин жогорку кеңештин депутаттарына, төрагасына куп жарашып тургандай. Анткени жазында эле парламент тарабайт деп жаткан төрага Нурланбек Тургунбек уулу 17 сентябрда жогорку кеңештин өзүн өзү таркатуу боюнча 32 депутаттын колу коюлган сунушу ага түшкөнүн жана андагы жүйөлөр негиздүү экенин билдирип чыкты. Анда негизги жүйө катары президенттик жана депутаттык шайлоолор катарлаш өтүп жатканы көрсөтүлгөн. Мындан улам спикер демилгени колдой турганын айтып, эки шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратаарын кошумчалады. Бирок бир катар депутаттар төрага буга чейин парламент мөөнөтүн аягына чейин иштейт деп таккес айтып келгенин эске салышты. Ага чейин социалдык тармактарда жогорку кеңештин өзүн өзү таркатуусун жактаган 32 депутаттын аты жөнү жазылып, колу коюлган документ жарыяланган болчу. Деген менен депутат Исхак Масалиев бул сунуш Ак үйдөн келгенин ишарат кылып, келерки аптада жогорку кеңеш тарай турганын моюндап олтурат. Дегеле бул чакырылыш мөөнөтүнөн мурда кеткен соң кийинки парламентке кандай эл өкүлдөрү келе алат? Аларга кандай талаптар коюлууда? БШК кезексиз шайлоо өткөрүүгө даярбы? Кесиптешим кенен талдап көрдү. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Бир күн дагы, бир ай дагы мурун болбойт, өз кезегинде болот. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Эгер шайлоо болуп калса, борбордук шайлоо комиссиясы даяр. Бир округтан 3 депутат шайланып келет. Мен өзүм каршымын. Көпчүлүк кайыкта болсо ошондой чечим болот. Өзү айтканга, же президенттик шайлоону жылдырыш керек, же биздики. Кышында эле жогорку кеңеш тарайт экен деп коомчулукта айтылып жаткан айын кептерди курулай сөздөр келген парламент төрагасы Нурланбек Шакеев ал сөзүнөн кайтып, эми өзүн өзү таратып, жакында кезексиз шайлоо болорун балп этип чыкты. Дегеле буга чейин социалдык тармактарда 7-чакырылыштын депутаттары өзүн өзү таратып, кезексиз шайлоо мөөнөтүнөн мурун өтөрү боюнча күбүр-шыбыр кептер кайрадан көтөрүлгөн болчу. Ал айтылгандар учурда чындыкка айланып, келерки аптадан эл өкүлдөрү кетмей болушту. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт, баса белгилегим келет. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Бир күн дагы, бир ай дагы мурун болбойт, өз кезегинде болот. Аталган айын кептерди парламенттин 17 сентябрдагы жыйынында спикер Нурланбек Тургунбек уулу ырастап, учурда өзүн өзү таратуу процедурасы жүрүп жатканын, 32 депутаттын колу коюлган сунуш ага келип түшкөнүн билдирди. Анда негизги жүйө катары келерки жылга 2 ири шайлоо, тагыраагы президенттик жана парламенттик шайлоо катарынан өтөрү көрсөтүлгөн. Мындан улам төрага бул демилгени колдой турганын айтып, эки шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратаарын кошумчалады. Биздин бүгүнкү күндө парламентте жүйөлүү себеп менен негиздерди келтирип, атайын демилге тобу түзүлүп, демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Массалык маалымат каражаттарынан окуп атасыздар, көрүп атасыздар, 32 депутат кол койгон. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралардын негизинде тапшырмаларды берип, иш жүрүп жатат. Мен ошол демилгечи топтун жүйөлөрүн, негиздерин толук окуп чыктым, тааныштым. Жүйөлөрү негиздүү. Ошол эле учурда бул демилгеге түшүндүрмө берген спикер Конституцияга ылайык жогорку кеңешти таркатууга президент же башка сырткы күчтөрдүн укугу жок экенин кошумчалады. Мындай чечимди парламент өзү гана кабыл алаарын эскертти. Урматтуу депутаттар, баш мыйзамга ылайык жогорку кеңештин аракеттеги парламентти таркатууга эч бир сырткы күчтүн же болбосо президенттин же бир аткаруу бийлигинин эч кандай мыйзам боюнча укугу жок. Парламент өзүн өзү гана тарката алат. Ал арада депутат Эрулан Көкүлов парламент төрагасын айткан сөздөрүнө жоопкерчиликтүү болууга чакырып, буга чейин жогорку кеңеш мөөнөтүнүн аягына чейин иштейт деп айтып келгенин спикердин эсине салды. Ага Нурланбек Тургунбек уулу ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген жообун узатты. Соройлор, оройлор деп баягы мага айттыңыз, экиге бөлгөнгө болбойт депсиз, сизге бөлгөнгө болбойт. Урматтуу спикер, абдан көп мындай терс сөздөрдү айтып баштадыңыз да элдерге каратачы. Тантып сүйлөп берип, андай мындай деген сөздөр чыгып кетти. Өзүңүз анча болбойт да анда, урматтуу спикер. Сизге
Сиз деген президенттен кийинки эле экинчи адамсыз Кыргызстандачы. Баягы Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле, неме жогорку кеңеш тарабайт деп. Ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку кеңеш тарабайт деп, мына жазымда эле. Өз каалоосу менен тарабайт деп. Ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу мен түшүнбөй калдым да. Жакшычы. Рахмат. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес. Президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди. Демек, өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгын шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок. Буга чейин социалдык тармактарда тараган парламентти өзүн-өзү таркатуу боюнча демилгесине макул болгон депутаттардын тизмесинде Жанар Акаев да бар. Эл өкүлүнүн айтымында эки саясий чоңөнөктүк эч кандай кемчиликсиз, катасыз өтүшү керек дейт. Анткени бул шайлоолор жакын болсо Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу иштеринде кыйынчылыкка туш келери мүмкүн экенин белгилейт. Ошол эле учурда келерки шайлоо өнөктүгүндө партиялык система менен эмес, ар бир округтан 3 депутат келе алат. Ошондой эле жаңы шайлоо мыйзамында аялдардын квотасы так сакталып, 30дан кем эмес аял депутат болоорун билдирди. Жогорку кеңештин жана президенттик шайлоосу эч бир кынтыксыз, катасыз өтүш керек. Эл ишенгидей болуш керек. Ошон үчүн кенен даярдык болуш керек. Экинчиден, бюджетке болгон катар-катар чыгымдар. Ошондуктан мен ушул процессте биздин ушул жердеги мандатыбыздан дагы мамлекеттеги туруктуулук, элдин бейпилдиги, саясий өнөктүктөрдүн таза жана эл ынангандай ишенимдүү өтүшү. Мунун бардыгы биздин көкүрөктөгү бул жердеги значоктон, мандаттан жогору туруш керек. Эң негизги жүйө эки шайлоонун удаа келиши, Борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу иштеринде мүчүлүштүк болбошун алдын алуу, жана ошондой эле жогорку кеңеш ошол жердеги депутаттар жаңы шайлоо системасын тандады. Партиялар болбойт. Бир округтан 3 депутат шайланып келет. Анын бири аял болот, же эки аял утуп келсе, бири эркек болот мисалы. Анан 30 округтан сөзсүз балансталган депутаттар болот. Ошол эле учурда бул сунушту колдоого албаган эл өкүлдөрү да бар. Депутат Дастан Бекешев жыл жыйынтыкталып, бюджет кабыл алынаарына аз калган учурда парламентти таратып, шайлоо өткөрүүнүн зарылчылыгы жок болчу деп эсептесе, Исхак Масалиев бул сунушта көрсөтүлгөн жүйөлөр менен макул эмес. Анткени парламент өзүн-өзү таратууга мыйзам жол бергени менен, ал белгилүү себептерден улам болушу керек болчу дейт. Ал эле эмес бул сунуш Ак үйдөн келди деген пикирин билдирип, азыркы кол чогултуулар бул жумада аяктаса, жогорку кеңеш келерки аптадан тарашы мүмкүндүгүн билдирди. Мен өзүм каршымын. Иштесе болмок жогорку кеңеш. Мисалы азыр бюджет келет, республикалык бюджетти талкуулап, ошонун бүт баарын бүтүп, кыштан өтүп, кыштан кийин ошону кылса болот эле. Аны президенттик шайлоого барат элек. Негизи жок, шылтоо бар. 32 депутат кол койгондо мындай шылтоолор да азыр төрага да айтып кетти. Президенттик шайлоо менен жакын болуп калып атат, ошон үчүн коркунуч бар деп. Өзү айтканга, же президенттин шайлоону жылдырыш керек, же биздикин. Ошондуктан мен ойлоп атам, президенттик шайлоону жылдырса деле болот эле. Мисалы үчүн 2026-жылдын башында койсо болот. Ошондо как раз 5 жыл отурат, ошондо экинчи жолу шайлоого барса туура болот. Себеби ал 6 жылга бир жолу шайланганда. Бирок ага барган жок, билбейм эмнеге. Так что мен жеке пикирим негизи жок, жетиштүү эмес. Бирок депутаттардын таркатууга укугу бар. Ал мыйзамда жол берет. Муну мен бирдеме деп айта албайм да. Даже себепти жазбай туруп эле биз таркатабыз десе деле эмнестеке деп айта албайм да. Себеби мыйзамда кайсы учурда деп айтылбайт да. Бирок менин пикирим боюнча кризис болгон учурда, эгерде аткара албай калса, иштей албай калганда, же өзгөчө кырдаал болгондо, анда может быть ошондой барсак болот. А так жөндөн эле мен кетем деген, кетсе кете берсин, арыз жазып. Тизмеде башкалар бар да. Ошол келсе болот. Бирок тилекке каршы ишке ачты, 32 киши демилге берди. Кийинки жумада балким биз карайбыз, ошондо маштап 2 ай, же 45 күн, же 2 айдын ичинде жаңы парламент келгенден кийин биз кетебиз деп барабыз. Алдыда эл өкүлдөрү тарабынан тийиштүү токтом кабыл алынгандан кийин президент мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт. Кезексиз шайлоо азыркы жагдайда 60 күндөн кем эмес убакыт ичинде өтүшү керек. Бул жолку эл өкүлдөрүн тандоо 30 ноябрга белгилениши мүмкүн. Азыркы учурда биз ошол эгер шайлоо болуп калса, Борбордук шайлоо комиссиясы даяр. Ошол эле убакта биз жанагы биздин жабдыктар, шайлоо күнүндөгү жабдыктарды бардыгын ошол азыр тестирлөөдө
жерлерде тестирлеп, мисалы ошол жаңылыктардан угуп жатсаңыздар керек. Университеттерде да бир башка жерлерде биз ошо тестирлерден өткөрүп жатабыз. Буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бул жолку келе турган парламент жаңы эреже менен шайланат. Жогорку кеңеш быйыл кабыл алган мыйзамга ылайык парламент 30 көп мандаттуу аймактык округтарынан түзүлөт. Алардын ар биринен 3 депутат тандалат. БШК шайлоо күнү дайындалгандан кийин 7 күндүн ичинде добуш берүү округдарынын схемасын түзүп бекитет. Анда ар бир шайлоочу бир гана талапкерди тандай алат. Азыр көпчүлүктөрү мындай туура эмес маалыматтарды берип жатышыптыр. Эгер бир округтан 3 депутат шайланса, анда шайлоочу ошол 3 талапкерге мындай өзүнүн добушун бере алат деген нерселер болуп атат. Мен ошо шайлоочулардын эсине салып койсом, бир округтан 3 депутат шайланат, бирок шайлоочу ошол округтан катышкан талапкерлердин бирөөнө гана өзүнүн добушун бере алат. То есть бюллетенде көрсөтүлгөн талапкерлерден бир гана талапкерге өзүнүн жанагы белгисин берип, андан сырткары мыйзамда бекитилген жаңы талаптарга ылайык саясий партия же өзүн өзү көрсөтөбү бир талапкер 1000ге чейин үгүтчү дайындай алат. Мурун ал 500 болчу. Ал эми күрөө акысы 100 000 сомдон 300 000 сомго көбөйтүлгөн. Буга чейин талапкер 5%дан көбүрөөк добуш алса, ал акча кайра кайтарылып берилсе, азыр андай жок. Ага коюлган каражат республикалык бюджеттин эсебине которулат. Шайлоо фонду 4 булактан түзүлөт. Өзүн өзү көрсөткөн талапкер шайлоо фондун түзүүдө төмөнкүдөй тартипте каражат чогултулат. Талапкердин өздүк салымы 10 миллион сомдон ашпайт. Саясий партиянын талапкерге болгон каражаты миллион сомдон ашпашы керек. Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулугу 500 000, юридикалык жактардын кайрымдуулугу 500 000. Саясий партиянын шайлоо фондун түзүү тартиби талапкердин салымы 1,5 миллион сом. Саясий партиянын өздүк каражаты 100 миллион сом. Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулугу 200 000, юридикалык жактардын кайрымдуулугу 3 миллион сом. Талапкерди көрсөткөн саясий партия ар бир талапкерге 20 миллион сомдон ашпаган гана акча коротулат. Талапкерлерге бир топ талаптар коюлуп атат. Мурун билесиздер, жогорку билимдүү, ошо шайлоо күнүнө 25-ке чыккан жогорку билимдүү, соттуу боюнча маалыматтар болсо, азыр кошулганы талапкерлер ошо акыркы 5 жылда Кыргызстанда жашаш керек. Анан эгер кандайдыр бир себептер менен талапкер окуусуна байланыштуу же болбосо жумушуна байланыштуу башка жактарга чет жакка чыкканда ошо 6 айдан ашык болбош керек. Ошол норма киргизип жатат. Ошондой эле жанагы диний кызматкерлер акыркы 5 жылда өздөрүнүн ошол кызматтарын аткарбаган талап болуп атат. Дагы бир талаптар жанагы кылмыштуу топтордун мүчөсү болбош керек. Аны улай БШК тарабынан бул жолку шайлоо системасында добуш берүүчүлөр үчүн да бир топ ыңгайлуу шарттар иштелип чыккан. Ага ылайык шайлоочу каалаган жеринен добуш берсин деген мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эми алар катталган жерине барып эмес, өлкөнүн кайсыл аймагында жүрбөсүн ошол жактан анын округундагы талапкерди шайлай алат. Мындай мүмкүнчүлүк башка мамлекетте миграцияда же иш сапарда жүргөн кыргызстандык жарандар үчүн да каралган. Мурун билесиздер, форма 2-нин анын артында да аябай чоң проблемалар болчу. Форма 2-ни толтуруп алып, мисалы көп жерлерде бир эле ошол үйгө көп катталып алышып, анан мындай көп мыйзам бузуучулуктар аябай көп болгон. Азыр форма 2 деген болбойт. Андан мурун билесиздер, бизде 15 күндүн алдын ала, мисалы шайлоочу мен бул өзүнүн шайлоо участогунда шайлай албайм, бир кандайдыр себептер менен мен башка участокко жылдырганга деп өздөрүнүн арыздарын таштачу да. Азыр андай болбойт. Алдын ала арыз ташталбайт. Шайлоочу ошо шайлоо күнү эле каалаган участогуна барат. Азыркы убактарда ошол биздин мигранттарга дагы аябай жакшы шарттар түзүлүп атат. Ошол эле ички мигранттар сыяктуу эле сыртта жүргөн биздин мигранттарга эң башкысы алар биометрикадан өткөн болсо, биз ачкан участокторго эле келип биздин мигранттар ошол өзүн өзү тастыктаган жана паспорт же болбосо загранпаспорт жана ID паспорт менен же болбосо түндүктөгү биздин приложениядагы паспортты көргөзүп эле идентификациядан өтүп эле ошол кайсыл мигранттар кайсыл жерде кайсыл округда катталган болсо ошол жактан катышкан талапкерлерге өздөрүнүн добуштарын бере берет.
Ал эми жогорку кеңештин азыркы чакырылышы коомдо бир топ талкуу жаратып, бир катар мыйзамдарды көп учурда талкуусуз кабыл алган парламент деген сын дооматка кабылып келет. Ошол эле учурда жогорку кеңештин өзүн өзү таркатуусу боюнча азыркы тапта ага зарылчылык жок болчу дегендер басымдуулук кылууда. Анткени азыр тарап кеткени менен кайра эле ушул эл өкүлдөрү шайланып келет. Мындан улам кайрадан шайлоо өткөрүлө турган болсо, келерки парламентке бул курамдагылар эмес, таптакыр жаңы жүздөр келиши керек дешет. Кийинки депутаттарды шайларда биздин мекендештер, жалпы кыргыз жарандары ойлонуш керек да. Биз акчалууларды шайласак, башкаларды шайласак, билими жокту шайласак, келечекке кандай кызмат кылаарын мындай эл өзү ар бир шайлоочу ойлонуш керек. Эгер дагы акчасына алданып, эгер дагы бир баягы жердешчиликке алданып, сабатсыз баягы талапкерлерди шайлап алган болсок, ушул эле жолго түшөбүз. Себеби ким кыйналат? Бул жакта мамлекеттик кызматкерлер кыйналат. Себеби президент Садыр Нуркожоевич кыйналат. Мына ушуларга мындай эптен себеп жакшы демилгелерди көтөрө турган, жакшы мыйзамдарды кабыл алып бере турган мындай демилгелүү топ депутаттар керек да. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 2021-жылы шайланып келген. Анын курамы 90 депутаттан туруп, ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партияларынын тизмеси менен жана 36 бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар түзөт. Мыйзам боюнча парламентке кезектеги шайлоо 2026-жылдын ноябрь айында өтүшү керек болчу. Кыргызстанда болсо жалпы 4.237.000 шайлоочу бар. Ал эми учурдагы депутаттар өзүнүн ыйгарым укуктарын жаңы чакырылыштын биринчи жыйналышына чейин аткарат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү аналитикалык программасы үчүн.